Сіз айтып отпайсыз ба компромисске келіп? Бұл жерде компромисс болбош керек. Садыр Нуркочевич раз баштады, ақырына шығып қой болса, Ташиевтің, дайча айтқанда, бұлғанған көлөкөсү бұл кишиге тие берет. Коомдо күмөн ола берет. Немейт? Экөө тең эмеде. Ошондуктан жанагы эмелерден баардыгы айтып атпай, экөө тең бирдей күнөөлүү деген ойду жүгүртүп ататтар да булар, мындайча айтканда. Себеби деген бул жанагындай болуп, президент билбей калды беле деген ойдо. Билбей калды беле, күмөн болуп турат да. Ошондуктан Садыр Нуркочевич муну решительным образом эле, эгер муну неме боло турган болсо, жанагы эме айткандай, кадимкидей эле жесткий мералар принимать етіп, бұл кіші уже қылмышты жасады, бүтүрдү, атайын жасады бұл оор қылмышты, өзгөчө оор қылмышты, ошондуктан иш козгоп туруп эле мындайча айтканда акырына чыгарып коюш керек да. Бул биздин 1-январдан баштап бизде 450 тегерегинде 1000 киши салык карыз. Себеби кайдыгер жоопкерчилиги жок, билгениңди кыл, doğurulmay, төлөбөйт, просто төлөбөйт, билгениң кылып ал деп коет, битти. Эмне төлөт? Эмне билгениң кыл, битти. Анан бирок бул туура эмес. Төлөш керек. Мүлкүн саттыбы? Төлөш керек. Жер налогу барбы? Төлөш керек. Эмнеге төлөбөш керек? Ставка көп эмес. Ставка арзан. Төлө, жок, болбойт. Анан 1-январдан баштап эреже киргиздик. Эгерде кимде ким салыгы болсо, биз 3 жол аркылуу билдирүү жасайбыз. СМС барат, жашаган жерине кат барат, электронный жанагындай бухгалтерияда коет, анысына барат. Анан айтабыз, сенин 1 ай убактың бар. Келип талаш, тартыш. Эгерде туура эмес болуп калса, салыгың төлөсөң, келип айт, мен неге мени төлөбөйм деп баягы. Талаш, өзүнүн укугун коргоо. Көбүнчө сен талашса деле бизде цифровой жер салыгың турса эмнен талашат? Жөн эле тоотпай келбей коет. Анан 1 ай убакыт бере, все равно адам укугу бар да, балким чын эле бир ошибка болуп кеткендир. Анан ал тоотпой койсо, 1 айдан кийин анан биз счетунан акчаны алып коебуз. Рас мамлекет деген ушундай деп. Дүйнө өнүккөн мамлекеттин баары ушундай. Анан айтып атат, сен кандай акың бар, ал бул кээ бирлер спекулятивно жасайт. Атайын баягы бир хайп чыгарыш үчүн элдин элдер ушундай да мындай о десе дүрбүп кетет. Эми андай эрежени киргизбей койдук деп коелу. Макул, мен эртең барып эле отзывать этип алайын. Болду, мурунку эски эреже кандай болсо ошондой болсун, мага тынчтык керек. Эмне болсо ошо болсун деп коелу. Анда мындай. Ошол карыздакор бар да, карыз адам бар да. Азыркы эски эреже боюнча биз бул документти сот аткаруучуга жөнөтөбүз. Сот аткаруучуга жөнөтүп айтабыз, мына, бул баланчанын карызы бар экен, өндүрүп бер деп. Сот аткаруучу эмне кылат? Машинесине арест салат. Үйүнө арест салат. Аэропорттон учаарда учурбай арест салат. Анан тиги бечара байкуш кокуй деп барып төлөйт ошол 1000 сомбу, 5000 сомду төлөйт. Чын эле бар экен карызым. Төлөгөндөн кийин сот аткаруучу айтат, эми 20%-ын менин баягы закондо жазылган сот аткаруучуга дагы төлөйт. Ага төлөйт. Анан ал эчтеке эмес. Баягы 1 жыл 6 ай өтүп кетсе, күнүнө пеня, баягы 1000 сом, 2000 сом болуп калат. Андан кийин барып айтат, төлөдүм, болду, байка, төлөдүм, бүттү. Эми аресттен чечип койчу дейт. Аресттен чечилген кайра бир мамайдын көрү башталат. Кагаз көтөрүп алып, тиякка барат, кагуу жейт, силкүү жейт, анан айтат, ушул мамлекет, анан акмаксыңар, ошондон башталат. Эми биз тескерисинче жеңилдетип бердик да. Талаш, тартыш, болбойбу, акчаңды алып коелу. Кээ бирөө сүйүнүп атат, чын эле ушул алдыңбы, болду, бүттү, все. Жакшы, мен убара кылбай эле карызым бар экен, алып койдуң, бүттү, болду, бүттү. Аны бир 90% макул эле болуп атат. 10% бир баягы, алып койду, анан эмне кылыш керек анан? Болбосо мына, эртең эле барып отзывать этип салайын, болду, эски эреже иштесин. Эски эреже абдан жаман. Мамайдын көрү, ажер жөн эле кууратат. Аэропорттон бир тойго учуп баратсаң, все, пограничный кое бербей коет. Төлөдүм десең, кайра сот аткарчу десең, сот аткарчу ооруп жатып алат ошол күнү. Андан кийин, ошол президентибиздин указынан кийин көмүскө канча чыкты дебейсизби? Канча чыкты билесизби? 16 миллиард сомго
зергерлерибиз алтындарын катып койгон жерден алып чыгып туруп көрсөтүштү. Мына жеңилдик бергендин кесепети. Ташири. Биз айттык. Алтынды жанагы 0,2% алтынды кимдер алат? Ачыкка чыккандар алат. Кредитти кимдер алат? Ачыкка чыккандар алат. 0,25 жеңилдик кимдерге барат? Ачыкка чыккандар болот. Жана элден айланса болот дегенсиз. Болду баракелде деп туруп, баардыгы баягы погребтеги алтындарын алып чыгып туруп столго койгондо 16 миллиард сомдун зергери бар экен көрсө. Оокаты бар экен бизде. Эми ар бири салык төлөп башташты. Анткени болду, көрсөткөндөн болду да. Мисалы үчүн сиз алып чыктыңызбы? Болду. Все, учет цифровой формат болду. Азыр чыпылдатып буйруса бир 100 миллион тегерегинде ошолор Үлүшү ошол Z тармагында. Ал алтындар көмүскөдө кала берсе эмне болмок? калып эле жүргөндө. Көмүскө деген мындай, көмүскө деген ошол адамдар ишин жүргүзө бермек, просто мамлекеттин жалпы элибиздин казынасына ошолордун жана салыгы түшмөк эмес. Ошол да. Анан мына абий манан силер жеп атасыңар. Жок, ал акча кел бюджетке түшөт. Казынага. Казынадан аны ким бөлүштүрөт? Аны мен бөлүштүрбөйм. Аны деген эл өзү бөлүштүрөт. Эл каяка бөлүштүрөт аны? Мектеп салалы ат башыга. Ошко муну салалы, Жалал Абадка муну салалы, пенсияны мындай кылалы, айлык акыны мындай кылалы, бияка көпүрө салалы. Ушул 1 жылдык элдин ырыскысын акылдашып, адилеттүү элге жеткидей кылып, татынакай кылып бөлүштүрөлүү деп аны эл бөлүштүрөт. Тиги ошол түшкөн акчаны. Анан кээде суротулат, эл кантип бөлүштүрөт? Анан мен бөлүштүрө элекмин деп өткөн айылга барсам ошо классташым айтып атпайбы? Эл аны кантип бөлүштүрөт? Эл аны жогорку кеңештеги өзлөрүнүн өкүлдөрү аркылуу бөлүштүрөт. Бюджетти парламент кабыл алат. Ошо парламенттен угуп жүрбөйсүңөр. КТРге баланча акча бөлүп берели, айлыктарын мынча кылалы деген. Анан дефицит, профицит деген түшүнүк бар. Ошол жетпей калса жаман, ашып кетсе жакшы болот дегендей. Анан ошол парламент бөлүштүрөт деген сөздүн төркүнү эл бөлүштүрөт деген сөз. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.